80-нче жылдардағы перестройкадан кейін мурдагы СССРде демократия башталып, советтик жумурияттар эгемендүүлүк алып, жаңыдан өз алдынча жашай баштаганда, алардын бардыгында бийлик эл демократияга даяр эмес экен деп көп айтчу. Демократтар болсо элго даяр, демократияга бийлик өзү даяр эмес болуп чыгууда. Анткени демократия бийликтин пайдасына эмес, эл үчүн иштейт деп жооп берчү. Бирок андан бери өткөн 10-15 жылдын ичинде ар башка шайлоо, референдумдар аркылуу бийлик элди бузуп отуруп, демократияны эң терс маанидеги түшүнүккө айлантууга жетишти. Добуштарды сатып алуу, кошумча бюллетендерди ыргытуу, тизмелер жана жыйынтыктарды бурмалоо менен шайлоо деген нерсе бардык шайлоолук сапаттарын жоготту. Мисалга жакында Баласагын атындагы улуттук университетте ректорду шайлоо болуп өттү. Биринчи орунга чыккан талапкер 1393 шайлоочунун 214-үнүн гана добушун же 15 гана пайызын чогулта алды. Бүгүн болсо Билим берүү министрлиги шайлоо алдында орун алган ар башка мүчүлүштүктөр жөнгө салынмайынча ректор дайындалбайт деп жарыялады. Чындыгында болсо мындай былык шайлоодо биринчи орунга чыккан 3 талапкердин бирөө да татыктуу болбогондуктан өкмөт убакыт созууда. Ошондой эле 2010 жылдан тартып ар бир министрлик мекемеде коомдук байкоочу кеңештер түзүлө баштаган. Бирок азыр аларды жаңылоо иши жүрүп жатканда 500 орунга 280дей гана арыз түшкөн. Сырты жалтырак, ичи калтырак болгон мындай демократияга тойгон эл эч кимге жана эч нерсеге ишенбей калган.